Өзү путь кочевника башталды. Путь кочевника деген биздин мотопрогибдегибиз быйыл Алматадан баштадык. Быйыл ошол жактан стартты бердик. Анан кийин ошо Алматадан баштап Казакстандын 2 шаары Тарас, андан ары Өзбекстан Ташкент, Самарканд, Тажикстандын Душанбе, Худжанд деген шаарларын өттүк да мына эми Ошко келдик кечинде. Катышуучулар 5 мамлекеттен, Кыргызстанды кошкондо, ошондо Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Россиядан келишти. Ошо биздин өткөн жолубуз болжолу азыр 2,5 миң километрдей болду, баш аягын санаганда. Мындан ары азыр Токтогул, Бишкек жана Ыскөлгө барсак 3,5 миң километрдин тегереги болот да. Анан биздин негизги максаттарыбыз эми ушу Орто Азияда ушу достукту элдин Орто Азиянын мамлекеттеринин достугун жана байкерлердин достугун бекемдетүү. Анан мындан тышкары быйыл ушу биздин 3-чү көчмөндөр оюндары болот. Ошол боюнча ошо Орто Азиянын элдерин жана жалаң эле Орто Азия эмес, башка элдерди дагы маалымдоо ошо көчмөндөр оюндары болот деп ошо чакырып келтебиз. Ар бир мамлекеттен кишилер кошулуп атат, улам кошулуп келишет. Азыр болжолу бир 40 мотоциклдай болду. Андан тышкары 2-3 машина кишилер менен беришип келтебиз. Көп эле жерде ошо журналисттер менен жолугуп айтып келтебиз. Ошо жаңылыктарда көргөзүп атышат. Менин оюмча биздин жол сапарыбыз жакшы эле туура эле келип атат. Ошо максатына жетишип келтебиз да. Кыйынчылыктар боюнча айтсаңыз, кыйынчылыктар боюнча эми албетте дөңгөлөк жарылуулар, анан кийин жолдордун баары эле жакшы эмес. Келгенче тиги пластиктери, тигилери булар сынып атат. Кээ бир жерден биздин бир кызыбыз бар, Алматадан келген. Кече мурда күнү 2 жолу жыңылды, айдап келет. Эми Кудайга шүгүр, аларды оңдоп жакшы эле өз калыбына келтирип алып келатабыз. Оңдолбогондор мына түн ичинде кече башташкан, оңдолушат. Баары бир жерден оңдоп тартып келатабыз баарын. Ошондо кыйынчылыктар бар, андан тышкары кыйынчылык жок. Улам бою таза отпайсыңар, биринчи ката канча чыккансыңар? Биринчи чыкканда биз Алматадан чыкканда 22-23 болуп эле чыкканбыз. Ошого келгенче 40 болдук. Жолдон бирок такыр калып калгандар болду. Мына Россиядан келген биздин бир байкерибиз такыр бат оңдоого мүмкүнчүлүк жок болду. Ошон үчүн ал калып машинага түшүп, машина менен